Assalamu alaikum ardaqtуу Tez Kavar kanalının körүүчүлөрү, кандайсыздар? Сак саламат жүрөсүздөрбү? Бүгүн Ордолу Ош шаарындагы Туран, Южный Кичи районундагы дагы бир сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Азыр Турандабыз. Негизи бул Туран Кичи районун кыргызча Туран Кичи району, орусча Южный Кичи району, ал эми өзбекче Бирадыр деп коет. Бул Ишматов көчөсү. Түз бул жактан батыш тараптан келесиздер. Бул көчө менен түз барсаңыздар, негизи учардан чыккан чоң трасса менен кесилишет. Шоро компаниясынын жанынан. Андан бери күнчыгышты көздөй түз келесиздер. Тетиги жерде эки көчө эки жакка түшөт. Бири Гелогородокко, беркиниси резиденция тарапка түшөт. Ага түшпөй сиздер түз ылдый келесиздер. Газдын чоң турбасын ээрчип келесиздер туугандар. Ушул жерге келгенде жол эки ача болот. Ишматов көчөсү, бул көчө түз ылдыйга түшө беребиз. Жолдун бүткөн жерине чейин түшүп барабыз. Ал эми оң жакка кете турган болсок, 134 маршруттук каттамдын конечный ушул жакта. Бул жагы негизи Төлөйкөн айылы. Төлөйкөн айылынын эле берки жогорку илебинде. Демек биз ушул көчөгө түшөбүз. Туугандар, мына ушул Ишматов көчөсү аркылуу азыркы мен көрсөткөн жерден ылдый тарапка газдын чоң турбасын ээрчип түшүп келе бересиздер. Жолдун бүткөн жерине чейин келиңиздер. Сол жакта эки кабаттуу мына ушул дарбазасы менен үйдү көрөсүздөр туугандар. Бак дарагы, кенен жери, короо сарайы менен. Азыр баарын көрсөтүп чыгабыз, анда назар салып туруңуздар. Үйдүн ээси да өзү ушул жерде турат. Чыгып мени күтүп алды, көрсөтүп бергенге даяр. Анда баштадык, жүрүңүздөр. Дарбазаны ачып койгон, биздин келишибизди күткөн. Анда биз ишибизди кыла беребиз, сиздерге маалыматты көрсөтө беребиз. Саламатсыз беже, кандайсыз? Кел балам, жакшы. Жакшысызбы? Жакшы. Ого, жүзүмдөрүңүз даяр го бияга? Дыйканчылык дең? Дыйканчылык бар жок. Машалла. Сонун. Бул жерге унаа коюучу жай экен, а? Жүзүм бактын астында унаа койсо болот экен. Бул жагы өзүнчө бак, төрдө өрүк бар экен. Үй канча кабаттуу үй бул? Асты подвал, анан биринчи этаж, экинчи этаж, почти 3 этаж турбайбы, а? 3 этаж, 2 этаж полторашка деп койсок болот. Негизи уровенди эске алганда 3 уровень экен. Көрүп турасыздар. Жер аябай кенен го. Канча сотук чыгат? Жер мындайдан кылганда 10 сотук. 10 сот. Документальный 6 сотук. Документальный 6 сотук. Документальный кызыл китеп боюнча 6 сотук, анан фактически эсептегенде 10 сотукту чамалайт экен туугандар. Оң жакта көрүп турасыздар, бактара, короо сарай, огород бүт баары бар экен. Биз үйдү чекеден тартып көрсөтөбүз. Азыр эң астыңкы кабаттан баштайлы. Газ дагы тетиги турба менен кирип, счётчик ошо жерге коюлуп, анан үйдүн ичине кирип кетиптир. Газдын болгон жери аябай жакшы экен. Биринчи подвалдан баштайлы, ушул жагынан көрсөтөлү. Так, бияга подвал, склад баары ушул жакта экен да? Склад ошо. Жакшы. Консерва, банка, майда, чүйданын баарын ушул жака коюуга мүмкүн экен. Мына склад көрүп турасыздар. Атайын дарбазасы коюлган. Эжеке, сиз менин жанымда жүрүңүз, сол жагымда жүрүңүз, видеого түшүп калбаңыз. Эми бул жагын өтөлү. Бул жерде тепкич, ушуну менен көтөрүлүп чыгып, үйдүн ичине кирип кетет экенбиз да? Жакшы. Жүрүңүз эжеке. Азыр үйдү мына ушул тепкичтен көтөрүлүп чыгып, көрсөтүп чыкмакчыбыз. Бардык бөлмөсүн көрөсүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, кирип келдик. Мына жакта эшик барбы? Нарага чыкса болобу? Мына жакка деле эшик бар. Жакшы. Чыгып кетебиз. Бул жакка деле чыкса болот экен. Оң жакта мына тепкич аркылуу экинчи кабатка чыгат экенбиз. Азыр чыдап туруңуздар, биринчи кабатты көрсөтүп бүтүп алалы. Ушул жерден сиздер солго бурулуп эле, мына бул оң жактагы эшиктен кире турган болсоңуздар, кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Бул жашаган бөлмөңүздөр турбайбы? Так, биринчиси, мына узун туурасы 380ге 4,5 экен. Отопление бар экен, а? Отопление бар. Отопление бар, 2 терезелүү экен. Асты болсо пол экен туугандар, караңыздар. Төрүндө дагы бир чакан бөлмө бар экен, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Бул дагы 4кө 4,20 же 4,80 деп айтсак болот. Атайын эмеректер коюлган дагы бир жашоочу бөлмө экен. Эми кийинки бөлмөгө башпагабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сол жактагы бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта дагы кирме чыкма 2 бөлмө бар турбайбы? Ооба. Мейманканабы? Мейманканабыз.
Konok bölmesi deň, ha? Konok bölme. Munda iki jagында iki terezesi var eken, занавескалар tagılıptır. Kalat oşu oydu. Bardığı kalat deň. Kalat. Divan, stol, stuldarçı. Çok olarda alıp geterim. Alıp ketesiz. Hava. Gilemlerinizdi alıp ketseniz gerek, ha? Sarveske karnisler kalat. Түшүнүктүү. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул зал, конок бөлмөсү, эң чоң бөлмө. Төрүндө мейраптары менен көрүп турасыздар. Жүк жыя турган. Сол жагында болсо мына эки терезеси бар экен. Отопление киргизилиптир, занавескалар тагылыптыр. Стенка кылып алса да болот. Стенка кылабыз деп жүрдүк эле да. Мейраптыбы? Стенка. Жакшы. Обойлор менен жасалыптыр, туугандар. Карап туруңуздар. Асты болсо пол экен, ана линолеум төшөлүптүр, а? Жүрүңүз эми экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы көрсөтүп түшөлү. Мына ушул тепкичи менен экинчи кабатка чыга турган болсок, ал жакта канча бөлмө бар эже? 4 комната. 4 комната бар. Биринчи этажда 4 комната, экинчи этаж дагы 4 комната экен да? Жакшы. Бул жер болсо көрүп турасыздар, тепкичтен чыкканда эле веранда сыяктуу сплошной терезе болуп жасалган. Күн эртең менен ушул жактан чыгат, күндүн нуру ушул жактан тиет туугандар. Бул жер экинчи кабаттагы холл. Бул жака кире турган болсок, жана биринчи кабаттагыдай эле. Кирме чыкмай эки бөлмө экен, а? Одан чоңураак, нарка детский. Биринчи кабаттагыга караганда бир аз чоңураак экен. Чоңураак. Бир аз чоңураак экен, караңыздар. Эми бул жагына кире турган болсок, төрүндө бир детский бөлмө бар экен. Мына балдардын уктоочу бөлмөсү аябай сонун жасалыптыр. Тетик үстүндөгү лента түстүү лампаларын караңыздар. Балдардын тимеле көңүлүн ачат. Обойлору да ошондой жасалган. Патологу гипсокартондон формаланыптыр. Мында бир терезеси бар экен. Чакан уктоочу бөлмө. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгачтын үстүнө линолеум түшөлүптүр. Ушундай экен. Эки бөлмөнү көрдүңүздөр. Эми жанагы эле астыңкы кабаттагыдай калган дагы эки бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул жака кире турган болсоңуздар, асты эки мейманкана бар эмес беле? Ошонун үстүндө дагы бир конок бөлмөлөр. Кирме чыкпай экен бул дагы. Биринен бирине кирет, биринен биринен чыгат. Көрүп турасыздар, эки терезелүү. Мына бул да конок бөлмөсү. Бул жакта болсо, астында кандай болсо, ошондой эле размердеги конок бөлмөсү. Балкону менен экен да? Балкону менен. Балкону менен. Узун туурасын айта турган болсок, 4 6 экен. 24 метр квадрат чыгат. Көрүп турасыздарбы? Бир терезе, бир эшиктүү, патолог гипсокартондон жасалган, формаланган, гүлдүү обойлор менен жасалган, полу жыгач линолеум, ушундай жасалган. Биз бардык бөлмөлөрдү көрсөттүк. Балкону да бар экен. Эми кайра ылдыйга түшөлү. Жүрүңүздөр. Азыр энекебизден сурап билебиз. Бул үйдүн баасы канча экен? Эми биринчи этаж билме. Баасын канча дейсиз? Баасын $85.000 деп атабыз. $85.000. Ооба. Түшүп бересиздерби ана? Эми кичине түшөбүз да кыргызчылык кылабыз. Неге сатып атасыздар? Кайга кетип атасыздар? Биздин бир эле жалгыз уулубуз бар Бишкекте. Анан кийин бала чакабыз Бишкекте болуп, азыр кампир чалуу экөөбүз эле калдык. Ошодон анан чогуу жашайлы деп Бишкекке? Бишкекке кетип атабыз. Срочно. Срочно Бишкекке кетишибиз керек дейт. Туугандар, уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Бала чаканын алдына баралы дейт. Азыр кемпир чалы экөө эле ушул жерде улгайган учурда жашап атыптыр. Ага да күч керек. Мынандай бак кылганга, огород кылганга, мал караганга албетте күч керек. Эми борборго барып жашайт экен. Эгер үй жакса, сиздер алып калыңыздар. Балким Бишкектен мындай алмашканга, үйлөр, квартиралар чыгып калса, сүйлөшсөңүздөр болобу эже? Болот. Сунуштап көрөсүздөр. Балким араңыздарда Бишкектен ошко келе тургандар бардыр. Подвалдын биягы да бар экен да? Буяк. Атамлерden üşeden жагабыз. Мына биринчи комнатасы, прихожкасы. Бул жагына кире турган болсок, дагы бир бөлмөсү. Көрүп турасыздар. Отоплениябыз ушул жактабы? Отоплениябыз ушул немеден чагабыз, мына печкадан чагабыз. Кафелдениптир, а? Ооба. Ошол жерден чагабыз. Көмүрдү күпүлдөтүп. Күпүлдөтүп ошол жерде жагабыз. Нар комнатага жатабыз. Кышында бияк жилой болуп калат экен да башта. Компьютер бияка жатабыз. Балдар үстүгө чыгып кетип калышат. Жакшы, мына көрдүңүздөрбү? Ушундай бөлмө экен. Көрүп турасыздар. Бул жагы мына өзүнчө бир жилой бөлмө. Бул жагы болсо менин жанымда жүрүңүз. Туугандар, мына ушул Ишматов көчөсү аркылуу азыркы мен көрсөткөн жерден ылдый тарапка газдын чоң турбасын ээрчип түшүп келе бересиздер. Жолдун бүткөн жерине чейин келиңиздер. Сол жакта эки кабаттуу мына ушул дарбазасы менен үйдү көрөсүздөр, туугандар.
Бак дарагы, кенен жери, короо сарайы менен азыр баарын көрсөтүп чыгабыз. Анда назар салып туруңуздар. Үйдүн ээси да өзү ушул жерде турат. Чыгып мени күтүп алды, көрсөтүп бергенге даяр. Анда баштадык, жүрүңүздөр. Дарбазаны ачып койгон, биздин келишибизди күткөн. Анда биз ишибизди кыла беребиз, сиздерге маалыматты көрсөтө беребиз. Саламатсыз эже, кандайсыз? Gel balam, жақшы. Жакшысызбы? Жақшы. Ого, жүзүмдөрүңүз даяр го бияга? Дыйканчылык дең? Дыйканчылык бар жок. Машалла. Сонун. Бул жерге унаа коюучу жай экен, а? Ооба. Жүзүм бактын астында унаа койсо болот экен. Бул жагы өзүнчө бак, төрдө өрүк бар экен. Үй канча кабаттуу үй бул? Асты подвал, анан биринчи этаж, экинчи этаж, почти 3 этаж турбайбы, а? 3 этаж, 2 этаж полторашка деп койсок болот. Негизи уровенди эске алганда 3 уровень экен. Көрүп турасыздар. Жер аябай кенен го. Канча сотук чыгат? Жер мындайдан кылганда 10 сотик. 10 сот. Документальный 6 сотик. Документальный 6 сотик. Документальный кызыл китеп боюнча 6 сотук, анан фактически эсептегенде 10 сотукту чамалайт экен туугандар. Оң жакта көрүп турасыздар, бактара, короо сарай, огород бүт баары бар экен. Биз үйдү чекеден тартып көрсөтөбүз. Азыр эң астыңкы кабаттан баштайлы. Газдагы тетиги труба менен кирип, счетчик ошо жерге коюлуп, анан үйдүн ичине кирип кетиптир. Газдын болгон жери аябай жакшы экен. Биринчи подвалдан баштайлы, ушул жагынан көрсөтөлү. Так, бияга подвал, склад баары ушул жакта экен да? Складыбыз уша. Жакшы. Консерва, банка, майда, чүйданын баарын ушул жака коюуга мүмкүн экен. Мына склад көрүп турасыздар. Атайын дарбазасы коюлган. Эжеке, сиз менин жанымда жүрүңүз, сол жагымда жүрүңүз, видеого түшүп калбаңыз. Эми бул жагын өтөлү. Бул жерде тепкич, ушуну менен көтөрүлүп чыгып, үйдүн ичине кирип кетет экенбиз да? Жакшы. Жүрүңүз эжеке. Азыр үйдү мына ушул тепкичтен көтөрүлүп чыгып, көрсөтүп чыкмакчыбыз. Бардык бөлмөсүн көрөсүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, кирип келдик. Мына жакта эшик барбы? Нарага чыкса болобу? Мына жака деле эшик бар. Жакшы. Чыгып кетебиз. Бул жака деле чыкса болот экен. Оң жакта мына тепкич аркылуу экинчи кабатка чыгат экенбиз. Азыр чыдап туруңуздар, биринчи кабатты көрсөтүп бүтүп алалы. Ушул жерден сиздер солго бурулуп эле, мына бул оң жактагы эшиктен кире турган болсоңуздар, кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Бул жашаган бөлмөңүздөр турбайбы? Так, биринчиси, мына узун туурасы 3,80ге 4,5 экен. Отопление бар экен, а? Отопление бар. Отопление бар, 2 терезелүү экен. Асты болсо пол экен туугандар, караңыздар. Төрүндө дагы бир чакан бөлмө бар экен, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Бул дагы 4кө 4,20 же 4,80 деп айтсак болот. Атайын эмеректер коюлган дагы бир жашоочу бөлмө экен. Эми кийинки бөлмөгө башпагабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сол жактагы бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта дагы кирме чыкма 2 бөлмө бар турбайбы? Ооба. Мейманканабы? Мейманканабыз. Конок бөлмөсү дең, а? Конок бөлмө. Мында эки жагында 2 терезеси бар экен, занавескалар тагылыптыр. Калат ошо бойдон. Бардыгы калат дең. Калат. Диван, стол, стулдарчы? Жок, олорду алып кетем. Алып кетесиз. Ооба. Килемдериңизди алып кетсеңиз керек, а? Занавеска карнистер калат. Түшүнүктүү. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен, бул зал, конок бөлмөсү, эң чоң бөлмө. Төрүндө мейраптары менен көрүп турасыздар, жүк жыя турган. Сол жагында болсо мына 2 терезеси бар экен, отопление киргизилиптир, занавескалар тагылыптыр. Стенка алып алса да болот. Стенка алабыз деп жүрдүк эле да. Мейраптыбы? Стенка. Жакшы. Обойлор менен жасалыптыр туугандар, карап туруңуздар. Асты болсо пол экен, анан линолеум төшөлүптүр, а? Жүрүңүз эми, экинчи кабатка чыгалы, экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы көрсөтүп түшөлү. Мына ушул тепкич менен экинчи кабатка чыга турган болсок, ал жакта канча бөлмө бар эже? 4 комната. 4 комната бар. Биринчи этажда 4 комната, экинчи этаж дагы 4 комната экен да? Жакшы. Бул жер болсо көрүп турасыздар, тепкичтен чыккан деле веранда сыяктуу сплошной терезе болуп жасалган. Күн эртең менен ушул жактан чыгат, күндүн нуру ушул жактан тиет туугандар. Бул жер экинчи кабаттагы холл. Бул жака кире турган болсок, жана биринчи кабаттагыдай эле. Кирме чыкма 2 бөлмө экен, а? Одан чоңураак, нарка детский. Биринчи кабаттагыга караганда бир аз чоңураак экен. Чоңураак. Бир аз чоңураак экен, караңыздар. Эми бул жагына кире турган болсок, төрүндө бир детский бөлмө бар экен. Мына балдардын уктоочу бөлмөсү аябай сонун жасалыптыр.
Тетик үстүндөгү лента түстүү лампаларын караңыздар. Балдардын тимеле көңүлүн ачат. Абойлор да ошондой жасалган. Патология гипсокартондон формаланыптыр. Мында бир терезеси бар экен. Чакан уктоочу бөлмө. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгачтын үстүнө линолеум түшөрүптүр. Ушундай экен. Эки бөлмөнү көрдүңүздөр. Эми жанагы эле астыңкы кабаттагыдай калган дагы эки бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул жака кире турган болсоңуздар, асты эки мейманкана бар эмес беле? Ошонун үстүндө дагы бир конок бөлмөлөр. Кирме чыкма экен бул дагы. Биринен бирине кирет, биринен биринен чыгат. Көрүп турасыздар, эки терезелүү. Мына бул да конок бөлмөсү. Бул жакта болсо, астында кандай болсо, ошондой эле размердеги конок бөлмөсү. Балкону менен экен да? Балкону менен. Узун туурасын айта турган болсок, 4-кө 6 экен. 24 метр квадрат чыгат. Көрүп турасыздарбы? Бир терезе, бир эшиктүү, патология гипсокартондон жасалган, формаланган, гүлдүү абойлор менен жасалган, полу жыгач линолеум, ушундай жасалган. Биз бардык бөлмөлөрдү көрсөттүк. Балкону да бар экен. Эми кайра ылдыйга түшөлү. Жүрүңүздөр. Азыр энекебизден сурап билебиз, бул үйдүн баасы канча экен? Баасын канча дейсиз? Баасын $85.000 деп атабыз. $85.000. Ооба. Түшүп бересиздер мына? Эми кичине түшөбүз да, кыргызчылык кылабыз. Неге сатып атасыздар? Кайга кетип атасыздар? Биздин бир эле жалгыз уулубуз бар Бишкекте. Анан кийин бала чакабыз Бишкекте болуп, азыр кампир чалы экөөбүз эле калдык. Ошодон анан чогуу жашайлы деп Бишкекке кетип атабыз. Срочно. Срочно Бишкекке кетишибиз керек дейт. Туугандар, уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Бала чаканын алдына баралы дейт. Азыр кемпир чалы экөө эле ушул жерде улгайган учурда жашап атыптыр. Ага да күч керек, мынандай бак кылганга, огород кылганга, мал караганга албетте күч керек. Эми борборго барып жашайт экен. Эгер үй жакса, сиздер алып калыңыздар. Балким Бишкектен мындай алмашканга, үйлөр, квартиралар чыгып калса, сүйлөшсөңүздөр болобу эже? Болот. Сунуштап көрөсүздөр. Балким араңыздарда Бишкектен ошко келе тургандар бардыр. Подвалдын биягы да бар экен да? Буяк. Атаклыйдан үч жерден жагабыз. Мына биринчи комнатасы, прихожкасы. Бул жагына кире турган болсок, дагы бир бөлмөсү. Көрүп турасыздар. Отоплениябыз ушул жактабы? Отоплениябыз ушул немеден жагабыз, мына печкадан жагабыз. Кафелдениптир, Ооба. Ошол жерден жагабыз. Көмүрдү күпүлдөтүп. Күпүлдөтүп ошол жерде жагабыз. Нар комнатага жатабыз. Кышында бияк жылой болуп калат экен да башта. Компьютер бияка жатабыз, балдар үстүгө чыгып кетип калышат. Жакшы, мына көрдүңүздөрбү? Ушундай бөлмө экен. Көрүп турасыздар. Кыскасы ушундай туугандар. Биз астыңкы кабатты дагы мына отопление кайсы жерде жагыларын, кухнясын дагы бүт баарын көрсөттүк. Эми бул жакка чыгалы. Мына бул жакта огороду, багы, бүт баары бар экен. Биз чекеден көрсөтө беребиз, бассейни менен. Мына бул жакта навес да бар турбайбы, энеке? Навесибиз бар. Мына эшиктен жанагы биз көрсөттүк эле, ошол жерден кирип чыга береби? Ооба, бул эшиктен кирип чыга берет. Бул жактан да киребиз, ал жактан да киребиз. Жакшы. Мына бул жагын көрдүңүздөрбү? Дал ушул үйдүн чекесинен баштап, огороддун төрүнө чейин очоккана навес экен. Төрүндө 3 очогу менен, асты мындай сары таш менен жасалыптыр. Той топурда дал ушул аянт сиздер үчүн кызмат кылат. Чоң казан, орто казан, кичи казан печкалары бүт баары моорулары менен жасалыптыр. Бул жагында болсо мына атакебиз менен энекебиздин жайында күн кечире турган, убакыт өткөрө турган жери. Ушул жерде отуруп эле телевизор көргөнчө тиричилик кылат экенсиздер да? Ушул жерде эле тиричилик кылабыз. Жерден тамак пышырабыз, ушул жерде бала чака менен, неберелер менен ушул жерден жеп ичебиз. Бака шака дең, Машалла. Жазда үйгө чыкпайлы ушул эле жерде күн кечиребиз. Балдар жеп ичет, жатат. Сонун жер экен. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Бүт үстү жабылган, жыгачтары сасына, навес экен. Бул жагы болсо эми бак. Көрүп турасыздарбы? Бакта эмнелер бар? Мына жерди дагы өзүнчө живой изгородок менен коргон кылып коюптур. Ичинде мына бул чоң кокон глаз. Нар жагында 1, 2, 3, 4 түп курма бар экен, Бүт мөмөгө кирген курма. Бул жагында дагы бир кошумча тапчан бар экен, туугандар. Аны да пайдалансаңыздар болот. Бул жерде бир өрүк, нарагында дагы бир өрүк, анын нарагында дагы бир дарак. Кыскасы ушундай. Тандырканаңыз турбайбы, бул жак?
Nан жапкан тандыр, наркы туалет экен, а? Наркы отун кана. Отун кана деңиз. Жакшы. Мына жакка дагы мына живой изгородок коргондо болуп тур. Ашкабактарыңыз аябай пишип тур го, э? Бул жакта огородто эмне кылдыңыз? Болгарский, баклажан. Баклажан бар. Бадыренибиз, агурчебиз бар. Бүт бары бар да. Бар жогун эгип алганбыз да. Машалла. Сонун экен. Кызылчабыздан бери, помидорубуздан бери. Бардыгы бар экен, а? Чыгат. Жакшы. Салат ушул жерден чыгат экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына черешнелерде аябай чоң кокон глаз черешнелер экен. Эми биз бул жактагы сарайды да көрсөтүп коелу. Дал ушул жерден үйдүн астынан бул жака өтө турган болсок, мына жерде крант бар экен. Кранттан суу чыгат экен, көрүп турасыздар. Суу кандай? Бу жерде суу Суу токтобойт бизде ушул. Газыбыз менен суубуз токтобойт. Ушунусу жакшы. Ушунусу жакшы дең, а? Шаарда токтосо да бизде токтобогону жакшы. Жакшы. Биягы помидор, анар бар экен. Наракта койканалар бар турбайбы? Кой навестери. Ошо нар жактан чыгып кетет, нар жактан кирет. Жакшы. Бул жагы сарай дең. Сарайыбыз бул. Зимний. Ооба, зимний. Үстүнө чөп чийсе болот экен, а? Жакшы. Бул жагынан дагы тетиги төргө чейин тандыркана тарапка дагы айланып өтсө болот экен. Ушундай. Демек сиздин үйүңүздө коммуникациясын айта турган болсок, свет бар, суу бар, анан газ бар экен, а? Газ бар. Газ бар. Баасын канча дедиңиз эле? $85,000 деп атабыз. Срочно саткан үчүн. Срочно саткан үчүн $85,000 деп айтып атыптыр. Уктуңуздарбы? Оң кулак, сол кулагыңыздар менен угуңуздар. $85,000 ушул үйдө сүйлөшүп, срочно сатып атат экен. Кеми менен сүйлөшсөңүздөр болот. Ал үчүн келишиңиздер керек. Мага окшоп ар бир бөлмөгө кирип чыгышыңыздар керек. Көрүшүңүздөр керек, жактырышыңыздар керек. Анан келишим кылып, кол алышып, сүйлөшүшүңүздөр керек туугандар. Жакын жерде 134 маршруттук каттам каттайт. Азыркы мен көрсөткөн жолдон. Ал эми Ылдыйкы Төлөйкөндүн жолунда 124 каттайт. Юго-Востокко мындай алып караганда жакын. Мамакеев санаториясына түз барсаңыздар болот. Бул жагы Южный Ишматов көчөсү менен түз барып, учар жак менен Актылек Западныйга, Авторынок, Запчасть базарларга барсаңыздар болот. Резиденция тарапка жакын, Фрунзенский тараптарга жакын, мектеп, бала бакчаларга деле жакын, Жакшы. Мен анда жыйынтыктайбыз. Энеке. Көп жашаңыз. Небере чеберелердин кашында аман болуңуз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Үйүңүздөрдүн аурасы жакшы экен, адамды өзүнө тартып турат экен. Келип эле бала чака небере чебере менен ушул жерде бактылуу, бака шака болуп жашагың гана келет экен. Мен анда жыйынтыктайм. Кошуналар жакшыбы? Жакшы, коңшуларым аябай. Бардыгы жакшы. Сурашабы, катташабы? Аябай жакшы. Залатойбу бардыгы? Бардыгы залатой. Зор экен анда. Мен анда жыйынтыктайм, кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Буюрса, ушул үйдүн ээси сиздер гана болосуздар туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.